Кытай менен соода сатык эле эмес, мына ошондой чоң проектлерди ишке ашыра турган убакыт келди. Эмне үчүн Тажикстан мындай бир өнөкөт кынык алып алды да, каалаганда ок атып коюп, мурун таш менен атышчу эле. Кадимкидей согуш ачты да Тажикстан. Мына ошондо биздин бийлик отпор бериш керек эле. Мына ошондо ошол кирип келгендердин үстүнөн керек болсо бомба ташташ керек эле. Биринчиден Садыр Нуркожоевич бүт протоколдорду жокко чыгарыш керек. Чек ара маселесинде биз баарыбыз президентке жардам беришибиз керек да. Трибалист эч качан жетекчи болбош керек. Мына менин ушул оң колум экиге бөлүнүп калды авариядан кийин. Эгер ал киши болбосо, ушундай кесипкөй адам болбосо, мен инвалид болуп калат элем. Ачык эле мына көрүнүп атат. Аракты ичип туруп, артынан кола ичип коюп атат. Саламатсыздарбы, урматтуу Жараян медианын көрөрмандары, кутмандуу күнүңүздөр менен бүгүнкү биздин студиябыздын мейманы мурунку депутат Жылдызкан Жолдошова. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билгизебиз. Рахмат. Анан алгачкы эле суроом, мынакей президент Садыр Жапаровдун Кытайга барган иш сапарынан кандай жыйынтык күтүп атасыз? Негизи Кыргыз-Кытай алакасы боюнча атайын визит эмес, бирок ошентсе дагы бир катар маселелер каралган турат. Анан кытайлык массалык маалымат каражаттарынын бирине дагы темир жолду баштайбыз деп интервью берди. Деги эле ушул темир жолдун салынышы боюнча оюңуз кандай? Кыргызстандын экономикасына канчалык бир деңгээлде таасирин тийгизе алабы? Биринчиден мен ушул Садыр Жапаров менен Камчы Экташиевдин мындай өлкөнүн өсүшүнө абдан бир аракет жасап аткан аракеттерин мындай чын дилим менен колдойм да. Бул биринчиден. Бирок албетте көп катачылыкта кетип атат. Аны мен коллегасы катары айтып атам. Өз убагында жазып атам. Кайсы бир маселеде балким жардам тийип калар депчи көз караштарыма. Мен эле эмес, көптөгөн саясатчылар, күчтүү саясатчылар жазып атат. Мен ойлойм, ошол жазган сунуштар болобу, сын пикири болобу, эмне болбосун, ушул президенттен баштап бийлик төбөлдөрү туура кабыл алыш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, албетте Садыр Жапаров президент катары бардык өлкөлөр менен мындай айтканда көп вектордуу мамиле жасаш керек да. Алака түзүш керек. Кайсы өлкө биз менен кызматташам десе, ошол өлкө менен кызматташыш керек. Бир эле стратегический партнер Россия же болбосо биз кошуналар менен гана алака түзөбүз деген нерседен качыш керек да. Кытайга барганын албетте мен жеке ката мындай саясатчы катары аябай кубаттадым. Туура. Себеби Кытай менен биздин алакабыз кылымдар бою келатат, кошуна өлкө. Экинчиден, чын эле Кытайга биз карызыбыз да көп. Бирок Кытай менен соода сатык эле эмес, мына ошондой чоң проектлерди ишке ашыра турган убакыт келди. Эгерде ушул темир жолу ишке ашып калса, бул абдан жакшы болот эле. Албетте, кээ бир өлкөлөргө бул жакпай турат. Жакпагандыктан бизге кандай десем, мындай тынчтыкка бүлүк салгандагы азыркы учурда мына ошондой көрүнүштөр да болуп атат да. Ошон үчүн мен кубаттайт элем. Кытай менен алаканы мындай взаимовыгодный сотрудничествого алып келишин. Анан да мынакей бир канча партиялар шайлоону тааныбайбыз деп чыкты. Алардын катарында сиз барган Азаттык партиясы дагы бар. Бүгүнкү күндө дагы шайлоо ыплас өттү деген ойдосуздарбы? Ооба. Шайлоо көрүп билбегендей шайлоонун өзү эмес, теги рахмат шайлоочулар азыркы болуп өткөн шайлоодо шайлоочулар аябай чоң жоопкерчилик менен шайлоого барышты да.
Мейлі 100% болбоса дагы, 60% болбоса да, 50% болбоса дагы шайлоочулардын. Бирок жоопкерчиликтүү биздин шайлоочулар барып, өзү тандаган партияга добушун беришти. Кеп шайлоочуларда эмес. Тилекке каршы биз шайлоочуларды бузганбыз. Биздин шайлоочулар дегиле биздин жарандар акча алып добушун сатуу дегенди билген эмес. Эми ал Аскар Акаевич ошондой бир коомго жаман нерсе киргизип кетти. Чынын айтсам, ар бир президент коомго бир жаман нерселерди киргизип кетти да. Ала бергиле, жей бергиле, анан каалаганыңар шайлап алгыла деп элди бузган мына экс-президент, ошону менен биз бирге саясатчылар. Кеп Борбор шайлоо комиссиясында болуп калды. Мына серверди качантан бери каалагандай шайлоонун жыйынтыгын бурмалап келишкен. Тилекке каршы бул мурунтан болуп келген, Аскар Акаевичтин мезгилинен бери эле. Бир гана 2010-жылы бурмалоого жол бербеди. Акылбек Сариев эле, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы. Мына ошондо акыйкаттуу шайлоонун жыйынтыгын чыгарып берди да. Анткени биз Ата журт партиясы оппозицияда элек. Эч ким ойлогон эмес, оппозициядагы партия биринчи орунду алып келет деп. Биз өттүк элек Азаттык партиясы, ачыгын айтыш керек, азыркы бийлик Нуржан Шайылдабековага мүмкүнчүлүк берип койду. Ошону менен эле бирге Мекенчил партиясында, өзүнүн партиясында, Садыр Жапаровдун партиясы. Мен да ошол Мекенчил менен баргам 2020-жылы. Бизде эле ошол Шайылдабекованын укмуштун ыкмасы бар экен, өткөрбөй койгон. Анда да биз өткөн элек. Мен ойлогон элем, мына ошондой нерсени башынан өткөргөн бийлик таза шайлоонун жыйынтыгын чыгарып берет деп. Шайлоо таза өттү, бирок жыйынтыкты укмуштуудай каратып туруп, элдин добушун мындай айтканда басмырлап туруп, Борбордук шайлоо комиссиясы серверди бузуп туруп, анан өзүнүн каалаган же болбосо Борбор шайлоо комиссияга берген заказды Шайылдабекова Нуржан абдан жакшы аткарды. Бирок бул орустар айткандай бесследно не пройдет. Сөзсүз түрдө эртеби кечпи Нуржан Шайылдабекова жооп берет. Анткени элдин добушун бурмалоо же болбосо элдин добушу менен эсептешпеш бул жакшылыкка алып келген эмес. Аны тарых, биздин тарыхыбыз көрсөткөн да. Ошон үчүн мен айтар элем, шайлоо кандайдыр бир деңгээлде тазараак өттү. Шайлоочулар абдан түшүнө башташты. Добуш саткан бул балдардын келечегинде балта чабуу экенин. Бирок Борбор шайлоо комиссия өзүнүн каалаган баягы оюнун ойноп койду да. Ошон үчүн бул өкүнүчтүү. Себеби Азаттык партиясында Мекенчил, мамлекеттик кызматта иштеген, аябай адис, тасыккан адистер түрдүү тармактан Медеткан Шеримкуловичтан баштап абдан күчтүү инсандар бар элек. Парламентте отурсак, биз бийликке гана жардам бермекпиз. Бийликтин жакшы жагын туура деп айтып, туура эмес багытка баратканын туура эмес деп айтуу менен чектелбестен биз жол көрсөтмөкпүз. Кантип ошол маселени чечсе деп. Ошон үчүн тилекке каршы мына ушундай жаман илдеттен кайсы бийлик болбосун кутулуш керек. Башка ошого жол бербеш керек да. Ал эми азыркы жогорку кеңештин курамына, курамдык сапатына алар купулуңуз толобу? Дегеле бийликтин кетирген кемчилигин алар айта алган, эркин өз оюн билдире алган, элдин маселесин, карапайым калктын маселесин көтөрүп, чыныгы бир бийликтин бутагы боло алабы? Оюңуз кандай? Мындай карап келгенде, ар бир партияда Мекенчил өзүнүн элин, жерин, мамлекетин өтө сүйгөн инсандар бар да, аз болсо да бар. Азыр
азыркы жогорку кеңештин составында ашып барса bir 10-15 күчтүү дасыккан тажрыйбасы бир эле өзүнүн кесиби менен эмес, саясатта да дасыккан инсандар, депутаттар бар. Кеп мына ушул дасыккан билими терең тажрыйбасы барда эмес. Саясатчы өзүнүн позициясын, принцибин бербегенде гана күчтүү саясатчы деп аталат. Ошон үчүн эгер азыркы мисалы үчүн мен сыйлаган Султанбай Айжигитов бар, Мадумаров, Искак Масалиев, Адахан Мадумаров, Искак Масалиев, дагы жаштар бар арасында Жанар Акаев жана башкалар да. Алтынбек Сулайманов да кээде өзүнүн оюн жакшы айтат. Эгер мына ушундай биздин күчтүү саясатчылар кайсы маселе болбосун, мамлекетке, элге зыяны тие турган маселеде өзүнүн позициясын, принцибинен тайбастан, ал жерде аябай көп соодалашуулар болот. Ошол соодалашууга барбастан элдин гана кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн максатынан тайбаса, мен ойлойм, керек болсо бир киши болсо дагы элдин, мамлекеттин тарабын талашкан. Мындай айтканда, жогорку кеңеште погода деп коет орустар. Аба ырайын түзүп койсо болот да. Анан учурда жогорку кеңеште талкуу болуп аткан, деги азыр Кыргызстан үчүн бир көйгөй болуп аткан маселе десек дагы болот, чек ара маселеси. 39-протоколдагы талаш тартышка түшүп атпайбы? Бул боюнча да сиздин оюңузду билелдетик элек. Эми протокол ким тарабынан кол коюлбасын, мейли комиссия тарабынанбы, же болбосо кайсы бир бийликтин өкүлү тарабынан кол коюлбасын, ал ратификациядан жогорку кеңештен өтпөсө, ал мындай юридикалык мындай күчкө ээ эмес да. 39-протокол болобу, Адахан Мадумаровдун протоколу деп атат. Ушул протоколдор биздин мамлекеттин, элдин пайдасына мындай карама-каршы келе турган протокол болсо, президент Садыр Жапаровдун укугу бар бул протоколдорду жокко чыгарууга. Анткени бизде азыр толук кандуу президенттик бийлик, ошону менен бирге президент гана чек ара маселеси боюнча маселени өкмөткө, мен өкмөткө деп сүйлөгөнүм элге түшүнүктүү болсун деп атам да, кабинет министрлерге жөнөтөт, алар кайрадан карап чыгып туруп, анан коопсуздук кеңешинде карайт, андан кийин гана ратификацияга кайсы маселе болбосун чек ара боюнча жогорку кеңешке жөнөтөт. Бир гана өкмөт жөнөтө алат. Мисалы үчүн Камчыбек Ташиев кол койгон протоколду Камчыбек Ташиев түздөн-түз жогорку кеңешке алып бара албайт. Бул биринчиден. Экинчиден, мындайда эмне үчүн Тажикстан мындай бир өнөкөт кынык алып алды да, каалаганда ок атып коюп, мурун таш менен атышчу эле. Анан мындай манипулировать этип атат да, биздин аскер күчтөрүн дагы, жөнөкөй жарандарыбызда дагы да, болгондо да ушул протоколдор менен. Анткени биз ошого мүмкүнчүлүк же болбосо мындай повод берип койдук да, орусча айтканда, орус тилин. Эми орус тилин колдонбойм десең, колдонгонго туура келет, себеби түшүнүктүү болуш үчүн. Апрель айындагы басмачыдай болуп кирип келген биздин жарандарды эле эмес, жаш балдарыбыздан бери өлтүрүп, үйлөрдү өрттөп, мал жайын мародерлук менен алып кетип, мына ушундай бир басмырлоо эле эмес, кадимкидей согуш ачты да Тажикстан. Мына ошондо биздин бийлик отпор бериш керек эле. Мен айтпайм, баягы Тажикстандын территориясына кирип алып, жөнөкөй карапайым элди аткыла деп. Жок. Алар биздин территорияга кирип келдиби? Биздин айыл өкмөттөрдүн, бул деген кечиресиз, мамлекеттик түздөн-түз президенттин өкүлдөрү отурган зданияларды
биздин аскердик чегара кызматкерлердин зданияларын, мектептерди баарын тең талкалады. Мына ошондо ошол кирип келгендердин үстүнөн керек болсо бомба ташташ керек эле. Атып салыш керек эле. Биз эгерде ушундай кылганыбызда эми биз Манастын тукумубуз. Кыргыз деген бул духу бар. Мына ушунчалык бир күчтүү элбиз, мына ошондо биз көрсөткөнүбүздө өзүбүздүн кандай эл экенибизди. Башкача айтканда өздөрүнө жараша эмес, андан 2-3 эсе кылып туруп ошол кирип келгендерди өлүгү ошол жерде калыш керек эле да. Мында мен груб айтайын. Ошондо экинчи Тажикстан эмес, башкалар дагы бизге кол сала албайт болчу. Мына ошол кол салууга, кайрып кол салууга биз ошондой мүмкүнчүлүк берип койдук. Башкача айтканда бийлик. Эми мына ошол чындыкты айтсаң дагы жаман көрүнөсүң. Бирок айтпайын десең, байкуш эл Баткенде жашаган. Элестетип көргүлөчү, биз өзүбүз бир саамга, ал бир күн эмес, бир ай эмес, өмүр бою коркуу сезим менен, страх менен жашап көрчү. Бул деген жашоо эмес да. Ошон үчүн чегара маселесин башында эле аябай кылдаттык мамиле менен чечиш керек эле. Себеби Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда суу талаш 1989-жылы болгон. Анда Советтер Союзунун мезгили. Ошондо дагы жарандарыбыз каза болгон. Каза болуу менен чектелбестен бул өтө жаман Орто Азиядагы бир чоң согушка айланып кетет эле. Ошол мезгилде дагы Советтер Союзу, башкача айтканда Москва, бул маселени өз убагында басып коюп, коомчулукка жакшы тараган эмес. А биз билебиз. Себеби мен Оштун кызы болом. Тажиктер менен биз кошуна жашагандан кийин алардын менталитетин да билесиң. Алардын көз карашын, дегиле кандай арасында адамдар бар экенин да билесиң да. Ошон үчүн чегара маселесин чечиш керек. Мүмкүн болушунча чегара маселесин тиги жеңил маселелеринен чечип келип, оор маселесин азыр мына көрүп атасыңар, оор маселеге келип атышат акырындык менен. Ушул маселелерди кантип чечиш керек деген суроого менин сунушум. Биринчиден, Садыр Нуркожоевич бүт протоколдорду жокко чыгарыш керек. Кандай гана протокол болбосун, ратификациядан өтпөгөн, конечно, ратификациядан өткөн протоколду президент жокко чыгара албайт. Экинчиден, жогорку кеңеш комиссия түзөбүз деп атпайбы? Ошого макул болуш керек. Комиссия түзүп туруп, изилдеп, себеби күч органдары, чегарачылар, Коопсуздук комитетинин төрагасы Камчек Ташиев менен Тажикстандын Коопсуздук комитетинин төрагасы ортосунда бул чечиле турган маселе эмес. Алар чече албай да калышты. Ошондуктан мына ушул деңгээлден жогорку деңгээлге өтүп, эки өлкөнүн парламенти эки тараптан, бир эле тарап эмес, комиссия түзүп, ушул маселени мындай айтканда Тажикстандын чегарада жашаган эли үчүн, Кыргызстандын чегарада жашаган карапайым элдер үчүн ыңгайлуу кылып чечип бериш керек. Биздин эле элди ойлобостон, алардын да элин ойлош керек, себеби карапайым эл. Биз ошол эле Тажикстандын ГКМБСынын жетекчиси Душанбеде жашайт. Биз дагы Борбордо жашайбыз, Бишкекте. Бишкекте отуруп алып, же Ошто отуруп алып, же Таласта отуруп алып, сүйлөп коюш оңой. А ошол жерде жашаган карапайым эл менен кеңешип, кандай чечиш керек деп туруп, депутаттык комиссия мына элден сураш керек. Депутаттык комиссия мурунку керек болсо чегара маселеси менен алектенген адистерден сураш керек. Экс-депутаттар бар да, изучать эткен, ошолордон сураш керек. Экс-депутаттар болбойт, эми кайсы бир чакырылыштын депутаттары. Ошону менен бирге экс-губернаторлор менен,
Айжигитов Султанбай Абдрашитовичти, Мамат Айбалаев аксакалды болуш керек, жана башкаларын ошону менен бирге мурунку президенттер деле чечкиси келген. Бирок татаал болгон үчүн мына ушинтип топтоп келип туруп, эми Жапаровдун пешенесине мына ушундай оор күндөр, оор жылдар ушул Садыр Нуркожоевдун пешенесине топтолуп атат да. Ошон үчүн чек ара маселесинде биз барыбыз президентке жардам беришибиз керек да. Жардам бергенде сындап эмес, ошол маселени кантип чечиш керек, жолун көрсөтүш керек да. Менин мына ушундай сунушум болот эле да. Мен таң калып атам да, Камчыбек Кыдыршаевичке эле керекпи чек ара маселеси депчи. Ок атылабы, согуш болобу, Ташиевден башка эч ким барбайт. Апрельский ушул окуяда, апрелдик окуяда Камчыбек Ташиевдин жанында Ахметбек Элдибеков менен Мелис Мырзахматов барды, саясатчылардан башка эч ким барган жок. А эмне үчүн Талатбек Масадыков ушул маселеге анын ээлеген кызматы Ташиевдин кызматынан абдан бийик. Коопсуздук кеңешинин төрагасы Садыр Жапаров президент. Ошол коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары, башкача айтканда Садыр Жапаровдун орун басары Талатбек Масадыков. Бул деген сөз вице-президент деген сөз. Эгер мындай карап келгенде да, Афганистандын, Тажикстандын маселесин чече алат деп туруп, Талатбек Масадыковду алып келген президент. Ушундай чоң кызматка. Мына ошондой оор мезгилдерде бир үн катып койбойт. Мен да аябай сыйлайт элем. Эмне үчүн ошол Талатбек Масадыков барбайт чек арадагы мындай оор кооптуу мезгилде? Же болбосо Марат Иманкулов ошол коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов жөнөкөй генерал эмес, чекист болгондо дагы аябай тажрыйбалуу. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, бир баш бул жакшы, эки баш, үч баш андан да жакшы деп кыргыздын жакшы сөзү бар. Ошон үчүн чек ара маселесинде кеңешип, акылдашып, ошол чек ара маселесин көп жылдардан бери изилдеп келаткан инсандар менен, айрыкча чек арада жашаган кыргыз, тажик активдүү мына ыйлап атпайбы аксакал? Анан чек арада рай деген эже бар, чек арачы эже деп ат коюлуп калган. Ошондой эле Тажикстанда ушундай активдүү мындай түшүнгөн маселени чечүү. Ошолор менен эки тарап депутатская комиссия тияктан да бияктан да ошол эки элди ортого салып туруп, кандай чечип берели деш керек. Анан да мынакей бүгүнкү күндөгү кадр маселеси боюнча оюңуз кандай? Деги эле кандай болуш керек? Балким азыркы бийликке ушул боюнча сунуштарыңыз бардыр. Эми кадр маселесинде башында деле айттым эле, азыр деле айттым, тилекке каршы экс-президенттерди жарга такап, тим эле болбостон жардан ары кулатып жиберген инсандар азыр Садыр Жапаровду дагы мындай айтканда ороп алышты. Мен буну башында ноябрда 2020 жылы айттым эле. Ушул кадр маселесинде абдан этият болгонсоңуз, Садыр Нуркожоевич, сизди шакалдар ороп алды депчи. Болгондо да чырмооктой, кийин алардан кутула албай каласыз деп. Кийин мен Алмазбек Атамбаев сотко чакырылып калганда, ошол жерде сүйлөгөнүн азыр айта кетсем, ал киши ачык эле айтты. Акаевди, Бакиевди, мени, Жээнбековду жардан ары түртүүгендер азыр Садыр Жапаровду тилекке каршы ороп алды деп ал киши айтып атат да. Ошон үчүн кадр маселесинде абдан этият болуш керек. Мисалы үчүн мына душманды алыстан издеби деп коет. Ушунчалык душман кылбаган нерсени азыр Алымкадыр Бейшеналиев, саламаттык сактоо министри, мына ошондой маселени жаратып койду да бизде чызычууну. Болгондо да президент Кытайда, чет өлкөдө жүрсө, душманыбыз эшигибиздин алдына келип калды, бир эмес 3-4 жолу ок атып, жарандарыбыз 44 жаран каза болду. Мына ошондой оор мезгилде даже саясатчылар
мындай бизде оппозиция жок. Оппозициялык маанайдагы деп коеюн. Саясатчылар дагы кой, тынчтык болсун. Биригели, ынтымакка келели. Мына ушундай оор мезгилде Кыргызстан туусунун алдында биригели, эч бир ызычуу болбосо экен деп турса, мына Алымкадыр Бейшеналиев бир эле мындай өзүнүн билимсиздигин, сабатсыздыгын өч алуу, мындай бир аябай көрө албастык, кандайдыр бир өзүнүн жеке кызыкчылыгын эле жогору койбостон трайбализмге жол берип койду. Жетекчи деген эч качан трайбалист болбош керек. Биз саясатчылар баарыбыз биригишибиз керек деген, азыр биригүү керек экен деп мен өзүм да ошондой кайрылуу менен чыгып атам. Эне катары, аял саясатчы катары бала төрөш оңой эмес. Балдарыбыз жөн эле окуу учуп атпайбы? Анан мына ошону айтып атсаң, баарыбыз аракет жасап атсак, келип туруп ишенген Садыр Нуркожоевичтин ишенген министри, билбейм, досу ким, мына ушундай ызычууну, элди мындай оппозициянын кереги жок да бул бийликке. Эгерде мынандай Алымкадыр Бейшеналиевке окшогон кадр болсо, элди моминтип көчөгө чыгарып ызычууну баштап койду. Эми кечирип койсуңар, Таластын эли, Манас атамын жери, кут конгон жер. Кыргыз балким ошол жерден башталгандыр. Биз билбейбиз да. Анан видеодон сүйлөгөн сөздөрүн угуп алып мен аябай капа болдум. Трайбалист эч качан жетекчи болбош керек. Бул биринчиден. Экинчиден Сабырбек Артисбекович Жумабеков мына менин ушул оң колум экиге бөлүнүп калды авариядан кийин. Эгер ал киши болбосо, ушундай кесипкөй адам болбосо, мен инвалид болуп калат элем. Же башка өлкөгө алып жасатып келейин десем, мага минимум $20,000 керек болчу. Колум кайрадан калыбына келтириш үчүн. Канча фонд Курманжандаткадан бейбечаралардын балдарын жөнөтөбүз, бекер операция жасап берет. Ал эми бирки керектүү темирлер коюлат экен да, платинадан, ал кымбат экен. Мен деле төлөдүм $500. Бирок операциясын бекер жасап берди. Ал ошол керек жарактуу нерсени өзүнүн чөнтөгүнөн төлөп бере албайт да. Ошон үчүн бул ортопедия, травматология, илим мындай айтканда мекемеси калыш керек. Анткени жылына жол транспорт кырсыгынан биздин 2000ден ашык адамдар каза болот. 100 000 деген адамдар жаракат алып сөөгүнөн ушул оорукана аркылуу мага окшоп колун калыбына келтирет. Мына Аида Салянова мен жатканда лыжа тебем деп. Бул ДТП-1 маселе. Ал эми бизде лыжа тебем деп кечирип койсоңор, канча адам бутун сындырат, колун, башка жерлерин акырек толтура. Мен ошон үчүн айтат элем, урматтуу Садыр Нуркожоевич, кадровый маселеде абдан кылдат маселе кылбасаңыз, мына сиздин аброюңузга эле доо кетирбей, он подвел вас чет өлкөдө жүргөнүңүздө, Алымкадыр Бейшеналиев. Элди экиге бөлүп, сабатсыздыгын көрсөтүп, кечирип коюңуз, еще арак ичкенин ачык эле мына көрүнүп атат. Аракты ичип туруп, артынан кола ичип коюп атат. Анын иче турганын элдин баары эле билет экен. Анан өзүм күчтүү хирургмун дейт. Кечирип коюңуз, мен жолдошума Анкара шаарында операция жасаттык. Кошуна палатада Эмил деген жигит жатты. Ошол Алымкадыр Бейшеналиев операция жасаган экен. Кийин ал жигит каза болуп калды. Мына туура эмес операция жасалгандан кийин. Ошон үчүн эң күчтүү биздин хирургтарга, Мамбет Мамекеевичке, Металлык Мамытович, кардиологияны, маммологияны, онкологияны эптеп бүт тармакты талкалап аткан, акырына келип Сабырбек Жумабековго
мына ошондой травматология керек бизге. Ушундай чоң мекемени, оорукананы талкалайм деген министриңизди иштен алып коюңуз. Мен сизден суранам. Акырындык менен бул бир эле медицинаны, саламаттык сактоо тармагын талкалабастан элдин чыгып ызы-чууга эл ансыз эле араң турат, кымбатчылыкты көтөрө албай, мына ошого жол ачып койду. Азыр элдин талабы Алымкадыр Бишенели жумуштан, кызматтан кетсин деп атат. Ошол элдин талабын аткарып коюңуз. Дагы бир жолу сизге ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп бизге маек бергениңиз үчүн. Рахмат. Тынчтык болсун, өлкөбүздө эл арасында ынтымак болсун. Бар болуңуздар. Ардактуу көрөрмандар, сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.